Мен айтышым керек болуп калды. Кайра кыргыз элин көчөдө калды да. Жаңыреки биз сүйлөшкөндө эле, жаңыреки көбүңөр ошо ар кандай маселеде көтөрдүңөр. Бул строй компаниялар. Кыргыз элин мен акыркы 6 жылдан бери укук коргоочу болуп келем Кыргызстанда. Кандай гана аферисттерди көргөн жокмун да. Мына акыркы эле аферисттер бул Ихсан. Мына азыркыга чейин акчасын ала элек, бирөө бир тыйынын ала элек, түрмөдө отурат, Ихсандын негиздөөчүлөрү. Бирок түрмөгө отуруп чыккандай натыйжа жок болуп атпайбы? Акча каяка кетип калып атат, жанагынча нал каяка кетип калып атат, миллиондор каяка кетип калып атат. Эмнеге Кыргызстан азыркыга чейин 2024-жыл аферисттердин өлкөсүбүз? Эмнеге Кыргызстанда аферисттер көп? Эмнеге Кыргызстанда ар кандай түрдөгү аферисттер ачылат? Эмнеге Кыргызстанда башка жарандардын, башка өлкөнүн жарандарына паспорт алуу жеңил жана оңой? Эмнеге бизде коррупция аягына чейин кете элек? Эмнеге биз ушул нерселердин баарына азыркыга чейин көз жумуп келебиз? Марлен Абдрахманович экөөбүз чогулуш уюштурдук. Ошол строй компаниялардын бая проблемаларын, көйгөйлөрүн угуу боюнча. Чогулушуга бир 100-150 адам келет экен десем, биз айттык, чогулушуга ошол алданып калган компаниялардын бая өкүлдөрүн кылып туруп анан кийин келгиле дедик да. 60 компания, 60 строй компаниядан 1000дей адам келип туруп жана залга батпай калды. Ал биз мындай аздан келгиле дегенде батпай калды. Баарын көйгөйү бирдей, көчөдө калдык дейт. Биз жогорку кеңеш, өкмөт, президент бияка келатканда эмне деп келебиз? Биз гарантпыз деп келебиз, туурабы? Биз гарантпыз. Биз силерге, жарандарга гарантия беребиз. Силер алданбайсыңар. Силерди биз коргоп беребиз деп келебиз да. Эмнеге колубуздан андай нерсе келбейт? Алмаз Акунжанович. Эмнеге келбейт? Мен силерге элементарный эле бир примерди ачып берейин. Бир биткоин, твиткоин бир балекет деп ачыла баштаган бир аферисттерчи. Алар мындай казинодой болуп ачылат да, кооз кылып туруп мындай сонун кылып туруп ачышат. Офисине кирдим дагы, жалгыз бала, Алмаз Акунжанович. Офисине кирдим да, сразу аферисттер мындай эле көрүнөт. Офисине кирип туруп айттым, бир жума берем, жабылба дедим. Жабылбадыбы? А эмнеге килейген өкмөт ошол нерсени кыла албайт? Изилдеп көргүлө, мына көбөлөрүңөр күлүп атасыңар мөрдө. Изилдеп көргүлө, ачылган. 2022-жылы ачылган. Бир жумада жабылган. Килейген өкмөт ушунун баарын карай турган нерсе эмнеге ушундай нерселер кылып кое албайт? Мына жада калса, биздин коллегабыздын деле компаниясында 5000дей үй бүлө көчөдө жатат. Бир объект жок достроенный. 10 объект баштаган, бирөөсүн бүтүргөн эмес. Мына жогорку кеңеште отурат. Кандай бул? Бишкекте 5000 үй бүлө көчөдө жатат. Кандай көз караштабыз? Же силерге келбейлби ал боюнча? Силерге кат жазбайлы эшикиңерге? Ар бирөөңөрдө, коллегалар, урматтуу, 90 депутатпыз мөрдө. Ар бирөөңөрдө строй компанияга алданып калган тууганыңар бар. Таанышыңар бар. Ар бирөөңөрдө. Мен баарынан сурап көрдүм. Баарында көчөдөгү кишилердин ар бир адамда тууганы бар экен. Бул канча деген акча? Бул деген миллион деген акча да. Бир строй компанияны изилдеп көрдүм. 3 объект бар экен. Алмаз Акунжанович, мен сизге списогун берем азыр, строй компаниялардынчы. 3 объект бар экен. 18-жылы баштап 3 объекти. Бүт 3 объекттен котлованда азыр. 18-жылы баштаган. Бир объекттен эсептеп көрсөк, 12 миллион бир адамга в среднем бир семьяга $10.000 эсептедик. Ал $10.000 эмес таякта. Аякта $30.000, $40.000, $50.000, $10.000 эсептегенде $12 миллион чыкты. Камал отурат азыр. Камал отурат экен, камал отурганда СИЗОдо отурганына 4 жыл кетет экен. Аны мунусу менен дагы бир 5 жыл отурат экен да, чыккандан кийин
бир эле объекттен 12 миллион доллар менен чыгат экен. Ошондо мындайча айтканда 6 жылда 12 миллион доллар табат экен ал адамчы. Отуруп чыгып туруп. Бир объекттен 3 объекти бар экен Алмаз Акымжанович. Бар эле отуруп чыкпайбы анда? Кыргызстанда ким 12 миллион доллар табат 6 жылда? Эмнеге көзөмөлдөбөйбүз ушундай нерсени? Баягыда архитектуранын замы менен сүйлөшүп атсам, дагы бир объект чыгыптыр. 3-этажга чейин 9 этаж объект экен, 3-этажга чейин эч ким билбеп турган 9 этаж болуп салынып аткан. 3-этажга келгенден кийин жана немеси кошунасы ызычуу чыгарса, ал 9 этаждык объект экен. Анан кийин архитектуранын бир тарабы немеге сотко бериптир. Бир департаментте. Биз көзөмөлдөгөн жокпуз бул объектти. Бул объект өзү менен өзү самовольно салынып атат десе, экинчи департаменттер разрешительный документтерди берип коюптур. Алмаз Акымжанович, салына бергиле дептир. Биз текшердик, болду, сала берсет дептир. 3 жылда 3-этажга чейин алгандай салынган көрбөй туруп. Эмне себептен? Анткени бизде ошондой коррупция. Контроль жок. Анан кийин архитектуранын замы айтат мага. Силер дейт, мыйзам долбоор жазып бербейсиңерби бизге дейт. Биз ошол мыйзам долбоор менен иштейли дейт. Эмне мыйзам долбоор жазылган эмне бизге эле берилген Кыргызстан боюнча. Биз эле мыйзам долбоор жазып, биз эле элдин өйгөйүн коргошубуз керекпи? А өкмөт эмнеге келди анда? Эгер биз кыла турган болсок ал жумуштун баары. Бүт жерде ошондой, мына Шайырбек Кыдыршаевич мынакей, менин коллегам азыр мыйзам долбоорун жазып атат электрондук тамекилер боюнча. Запрет кылалы деп. 2 жыл болду. Минздравдын артынан кууганыма. Жазып бергиле. Бул обязательно мен жаза турган нерсе эмес. Бир иштетип көрөйүн дедим да. Жок, күтүп отурушту. Анткени кыргыз элинин ден соолугу кимге керек? Жогорку кеңештин депутаттарына керек. Өкмөткө кереги жокпу кыргыз элинин ден соолугу? Өкмөт ушинтип кыргыз элин алдатып коюп, көчөдө калтырып коюп, дагы бир чогулуш кылайын деп атам мен могу жазында. Марттын аягында, апрелдин баштарында келип бериңиздер өкмөт. Ал жерде 10 миңдей адам чогулат. Бир объекттен эгер 4 миллион, 12 миллион доллар чыган болотса, бул жерде деген миллиардтар жатат. Ал миллиардтар какта экен, Алмаз Акымжанович айтайын, мен муну изилдей баштагандан кийин билдим. Ал миллиардтар Дубайда экен. Ал миллиардтар башка өлкөлөрдө экен. Булар бизден нал чыгарат экен да, ошол жерлерге барып туруп инвестиция кылып туруп жатып алат экен түрмөгөчү. Изилдесе болот да ушуларды. Ушул акчаларды таап чыкса болот да. Следовательдер мындай иштерди алгылар келбейт экен, Алмаз Акымжанович. Анткени баш ооруйт экен мындай иштер менчи. Бул ишти казып чыгыш, аягына чыгыш оор экен. Келсе көбүнчөсүн албай коет экен. Алышсын ошолорду. Анан бул жерде көбүнчө Марлен Абдрахмановичти колуп коет го. Менин да сунушум бар. ГКНБнын алдында комиссия түзүп, мен ойлойм бул акчалар тапса болот. Бул акчалар бир жерде бар, табып чыкса болот. Кантип эле ошентип эле жоголуп кетсин таптакыр эле. Кыргызстандын акчасы. Комиссия түзүп, ушул ишти аягына чейин алып барып, буга кантип көз жумуп коебуз, канча нерсеге көз жумуп келип атабыз. Мына Ихсан калды ошол бойдон, миллиондор жок, кана тапкан жокпуз эчтекесин. Бир 20-30 миң долларлык счетунун немеге арестке коюп койгон өкмөт болду. Аякта миллиондор. Кайсы миллиондор, калган миллиондор какта экен, эч ким изилдегиси да келген жок, тапкысы да келген жок. Ошол себептен Моострой компанияларга алданган, жабыркагандар боюнча ошол неменин алдына айла жок экен, ушинтип суранышыбыз керек экен, ГКНБнын алдына бир комиссия түзүп, ошо элдерге кантип жардам бере алабыз? Бир жол жардам берип көрөлүчү өзүнүн элибизге, аягына чейин. Да жөн эле сөздөр менен эмес, биякта жогорку кеңештин трибунасынан бир жогорку кеңештин депутаты сүйлөп коюп, анан кийин макул деп коюп туруп, анан кийин жок болуп кетпейм да, аягына чейин чыгып көрөлүчү. Ошол акчаларды изилдеп таап көрөлүчү. Может, жана дольщиктерге кайра бере алабыз ошол акчаларды. Көңүл бургандарга чоң рахмат. Рахмат.